спорт мейкиндигинен сиздерге жаңылык. UFC уюмунун экс-чемпиону Хабиб Нурмагомедов Кыргызстанга келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан UFC 38-турниринин уюштуруу комитетинин өкүлдөрү тосуп алды. Аны менен чогуу командасындагы спортчулар Зубайра Тухугов, Имар Нурмагомедов жана Усман Нурмагомедов келди. Он один за этим столом. Калида, это что за больной человек? 4 утра. Это что такое, братья? 4 утра. Как здесь на диете сидеть? Мындан аралар Чолпон Ата шаарына сапар алып Eagle Fighting Championship лигасынын мелдешине кадырлуу конок катары катышат. Мелдеш бүгүн 3-август күнү саат 17:00 башталат. Бул мелдештин башкы беттешинде UFC'нин чемпиону Руслан Эмамбаев өз курун коргогону чыгат. Ага каршылаш кыргызстандык мушкер Бусурманкул Абдибайит уулу кездешет. Буюрса бул беттеште Бусурманкул жеңишке ээ болсо, UFC чемпиону болот жана UFC'ге жолдомо алат деген ойдобуз. Себеби өзүңүздөр билгендей Хабиб Нурмагомедовдун Дана Уайт менен жакшы мамилеси бар. Улуттук көкбөрү федерациясы мушкердин урматына Чолпон Атадагы ат майданда көкбөрү боюнча көргөзмө оюну белгиленгени кабарланган. Алар оюндун жабык тартипте өтөрүн эскертишкен. Белгилеп кетсек, UFC чемпиону өзүнүн машыктыруучусу Хариер Мендес менен Кыргызстанга келип, көкбөрү оюнун көрүүнү каалаганын айтканы бар. Промоушендин турнири Кыргызстанда алгачкы ирет өтөт. UFC кезектеги беттешти Кыргызстанда өтөөрүн пландаганын промоушендин президенти Шамил Завуров март айында Россияда өткөн мелдеште айткан болчу. Буга кыргыз мушкери Бусурманкул Абдибайит уулунун татыктуу беттеш көрсөткөнү себеп болгон. Бул уюмдун 38-мелдеши болуп саналат. Турнирде Данияр Бабакулов, Алексей Федосеев сыяктуу кыргызстандык атактуу мушкерлер да октогонго чыгышат. Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Баткен.